Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн кайрадан Уланбек Алышбаев көрүүчүлөрдүн суроосуна жооп бермекчи. Алгач эле суроодон баштасак, сизге рак оорусу менен кайрылгандарга жардам бере аласызбы деген суроо келиптир көрүүчүдөн. Рак оорусу менен келишет. Бул рак деген радикал клеткалар да. Мунун биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү стадияларына чейин кетип, баягы кейиштип өтүп атат. Бирок көп келишет. Бул щелочный средада жашай албаган клеткалар да буларчы. Анан дарылар керек болсо биз ошого жараша дарыларды камдайбыз, бирок дем салыш керек болсо дем салабыз. Ар кандай келет, кээ бирөө жөн эле дем салып бер деп келишет, кээ бирөө дарылап бер деп келишет. Анан муну 100% айыктырабыз, тигил бул деген нерсе болбогон нерсе да. Тамырын көрүш керек, адамдын состояниясын, акыбалын көрүш керек. Анан ошого жараша аракет кылыш керек да. Негизи башка элдик дарыгерлер биз кепилдик менен айыктырып беребиз деген маалыматтар тарап жатат го. Аларга ишенсе болобу? Эми ким эмнени дарылап атканын Кудай билет да. Мисалы рактын начальный алгачкы стадияларын кандайдыр бир жолдорун кылып дарыласа болот да. Уже химиотерапияга жетип калгандан кийин же химиотерапия алып аткандарды бир элдик дарыгерчилик менен дарылап салабыз деген кичине болбой калат да. Дагы бир суроо келиптир. Балалуу боло албай жаткан жубайларга кандай жардам кыласыз? Кайрылгандар барбы дейт. Балалуу боло албай жаткандардыкы көбүнчө биринчи биз ошо келген адамдардын тамырын жөн кармабайбыз да. Аялы келеби же күйөөсү келеби тамырынан билинет да, алар балалуу боло алабы, боло албайбы. Эгер медициналык жактан айып болбосо, анда башка причина, себеби болот да. Мунун бир себеби болот, ошол жанагы эле женский жактарын, аялдын женский жактарын, эркектин женский жактарын байлап койгондон да болот да, доо мененчи. Эгер андай причина болсо, ал нерсени жок кылып, окуп, тазалап, анан кийин бир жыл өткөндөн кийин ал жубайлар балалуу болгон учурлар болот. Дагы бир себеби болот. Трубалар непроходимый болуп калат да. Андай учурларда уже эгер медицина жардам бербеген болсо, биз элдик народный медицина менен дары чөптөрдү даярдап дарылайбыз да. Аккан арыктан суу агат дейт го. Тукумуңузда касиеттүү адамдар болгонбу дейт. Бул биз ушу могул кийинчерээк эле жаңылык болуп калды да, касиеттүү экен, анан тигиндей экен, анан мындай экен дегенчи. Саман деле Кыргыз элинде бул 2-3 ата мурункуларда сөзсүз ата тектеринде касиеттер болгон да, касиеттүү адамдар болгон. Меникинде болсо, сенин сурооңо мындай түз жооп берейинчи. Ошо биздин чоң аталарыбызда мындай нерселер болгон экен да. Мисалы, аккан сууну тетире агызып окуп, же болбосо бир кандайдыр бир чоң касиетке ээ болгон молдо кишилер болгон экен да. Дагы бир суроо келиптир. Азыркы тапта тери оорусу менен жабыркаган адамдар көп. Сизге кайрылгандар барбы жана аларга кандай жардам көргөзө аласыз? Бул теринин оорусу негизи ички органдардын бузулуусунан келип чыгат да, көбүнчө. Ошол боордон жабыркайт же өттөн жабыркайт. Эгер алардын баары таптаза болуп туруп жөн эле жара чыкса, анын да себеби болот да. Эми мага псориаз менен, экзема менен, жанагы ар кандай витилиго, ар кандай оорулар келе берет. Анан ошол оорусуна жараша дарылар даярдалат. Биринчи окулат, эң биринчи окулат. Андан кийин дарылар даярдап, анан ошонун менен айыгып кеткендер көп да. Дагы бир суроо келиптир. Кара дуба окуткан адамдардын кийинки окуткан дубасы өтпөй калыш үчүн эмне кылуу керек дейт. Мисалы үчүн дагы кайталап, эгер кайталап окуткан болсо. Мындай экен да, бул дуба менен деле мындай такай иш сыяктуу кылып алышып, жамандык кылган адамдар бар да. Мисалы, дубаны жаңыртып коюштур деп коюшат да. Ошондой болбош үчүн мен обычно мага келгендерге 7 күн окугандан кийин 7-нчи күнү ошо защита, мындай айтканда коргонуч окулат да. Ал адам өзүнүн алып жүргөнүнө жараша болот. Эгер өзүн туура алып жүрсө, ал ошол защита бир 3 айдан 6 айга чейин иштейт. Доо өтпөйт да, ал кишини окутса дагычы. Анан кээ бир учурда ошого чейин бүтүп калат, уже ал адам кичине менден кеткенден кийин бир арак ичип же бир башка нерселерди кылып, Кудайга жакпаган нерселер болуп кетсе, баягы защита кетип калат да. Койгон защита. Демек, демди жаңылап туруш керек.
Эми желательно 3 айда бир, 6 айда бир да. Адамдын каалоосу менен да. Дагы бир көрмөн кайрылыптыр. Акыркы күндөрү кылган ишиме майнап чыкпайт, эч нерсе жакпай жүрөт. Бирөө дуба окуп койгон болушу мүмкүнбү дейт. Бул деген дуа деген нерсе бул инфекция сыяктуу да. Мындай айтканда. Анан бул бир эле жылда билине калбайт. Бүгүн дубалап койсо эртең иши жүрбөй калбайт да. Бул акырындык менен 2-3 жылда топтолуп жүрүп отуруп, анан акыры мындай белге чаба турган нерсе да. Анан ошондон адамдын иши жүрбөй калат, эч нерсеге көңүлү тартпай калат. Дуа окуп коюшу мүмкүн да, аны текшериш керек. Дагы бир суроо келиптир. Көпчүлүккө аралашып көчөгө чыгып же базарга барып келгенден кийин башымды көтөрө албай жатып калам. Бул эмнеден болушу мүмкүн дейт. Бул көбүнчө ошол адамдын аурасы өтө мындай нервный, мындай алсыз болгондон болот да. Алсыз болгондон болот. Анан алар көпчүлүккө аралашканда же дагы бир башка жерлерге барганда ошол адамдардын жүгүн, жаман энергияларын өзлөрүнө тартып алат дагы, анан алсырай беришет да. Эмне кылуусу керек аны? Андай учурда мисалы жөнөкөй эле мен баарын эле айтат элем, жөнөкөй эң биринчи жөнөкөй нерсе тойго барып келдиң, базарга барып келдиң, башка жерге барып келдиң, ооруп калдың, кыйналып. Ошол күнү эле калтырбай, мүмкүнчүлүк болсо душка түшүш керек да, жуунуш керек. Гусулда мындай айткандачы. Дагы бир суроо. 3 жаштагы баламдын тили чыкпай жатат. Кандай жардам көрсөтө аласыз? Медициналык кароодон өтсөк баары жакшы. Атайын логопедке да алып бардык, эч кандай жыйынтык болбой жатат дейт. Бул мындай да, эгер ошол больницанын баарынан эч кандай жыйынтык болбосо аны алып келип көрүш керек да. Мага мындай сүйлөгөн балдарды көп алып келишет. Аны биз текшермейинче эч нерсе дей албайбыз да. Биринчи көрүш керек. Биринчи көрүш керек. Баланын өзүнүн акыбалын көрүш керек. Каягынан кетип атат, эмне себеп болуп атат. Аны көрүп туруп бир нерсе деш. Катуу коркуп калганда да бала сүйлөбөй калышы мүмкүнбү? Болот, жүрөгү түшкөндөн сүйлөбөй калат. Анан көбүнчө баштан бул компьютер бузулгандан болот да. Туура эмес нерсе. Ажырашкан түгөйлөрдү жараштыра аласызбы дейт. Бул эгер Кудай таламалардын тагдырларын бир кылган болсо, биз ошо тагдырды караганыбыз ошол да. Эгер тагдырлар бир кылган болсо, аларды ошол дуаланган болсо, же бир башка суутмадан, же бир башка нерседен ажырашкан болсо, ошолордон тазалап жараштырып койсо болот да. Атасы каргышка калган иши оңолбойт дейт. Ал каргышты, дубаны баласы кандай жолдор менен жое алат дейт, эгер баласына өтүп кеткен болсо? Бул учурда ошол эгер ошол каргаган адам тирүү боло турган болсо, атасын каргаган адам да, ошол адамдын ыраазычылыгын алыш керек. Жок, экөө тең өтүп кеткен болсо, атасы дагы ошо каргаган адам да өтүп кетип, бала жалгыз кала турган болсо, мындай кыргызча аракет кылыш керек да. Кыргызча аракет кылганда кандай кылыш керек? Ошол атасына дагы, ошол каргаган адамга дагы арбактарын ыраазы кылыш керек да. Арбак ыраазы болуш керек. Анан ошол учурда бир каргыш чечилет. Дегили каргыш деген эмне, ошол тууралуу айтып кетсеңиз? Каргыш деген мисалы бир адам экинчи адамдан эч кандай күнөөсү жок запкы чегет да. Туурабы? Аялбы, эркекпи, башкабы эч кандай күнөөсү жок туруп, кордук көрөк. Кордук көрөт. Адилетсиздик болот. Ошол убакта баягы адам жаны ачыганынан Кудайга жалынып туруп каргайт да. Баягы адамдычы. Ал каргыш кара дубанын да күчтүү тиет да. Бул каргыш деген ошол нерсе. Ошон үчүн бул учурда адам сабырдуу болгула деп атпайбы, бекерден айтылбайт да. Бирөөнү каргаардан мурун, бир жамандык кылаардан мурун, каргыш да жамандык да. Жамандык кылаардан мурун өтө ойлонуш керек да. Анткени сөздүн энергиясы бул иштей бере турган нерсе да. Дагы суроо бар экен. Кара дубанын черный магиядан айырмасы барбы дейт. Бар, ошол биз жалпы жолунан эле дуа келсиң деп коебуз да. Сенде дуа бар экен деп коесуң. Чындап келгенде бул дуаны мисалы дуанын түрлөрүнүн эң основной түрү кайсы? Бирөөсү ошол Куран менен жасалган дуалар болот, кара дуалар. Бирөөсү баягы арабча жазып, ар жак бир жактан чисто Куранын өзүн албайт, конечно. Бир какой-то бир башка аяттар жазып, таштап, ушундай бир нерсе кылган. Анан экинчиси болот, бул көз ачыктар кылып атышпайбы, жиптерге байлап,
жаман нерселерге, жана Курчак. кукулаларга, курчактарга ийне сабый окуп, үйдүн алдына алып барып топурак таштап, же бир башка нерселерди кылып, бул экинчи типтеги карадуу да. Анан үчүнчүсү сен сурап аткан бул черная магия. Черная магияны муну кыргыздар же ислам динин кармангандар кылбайт мунучу. Муну только ошол или цыгандар кылат, или орустар кылат да. Бул нерсени. Анан айырмасы ошондо да. Анан черный магия кылган чыкпайт экен тигил бул деген ал жөн эле сөз да. Ал баарын тазалап кетирсе болот. Баягы эгер башка улуттагы адамга кылынган нерсе болсо деле сиз тазалай аласыз да, мисалы үчүн ошо черная магия болсо. Мага орустар келип атышпайбы? Орустар келет, курдтар келет, түрктөр келет, дунгандар келет мисалычы. Анын баары кетирсе болот. Дагы бир суроо келиптир. Жүк түшүп калыптыр деп коюшат. Жүк дегенде кандай түшүнүшсө болот дейт. Сага жүк түшүп калган турбайбы деп коюшат да. Бул жүк түшкөн адам үстүнө бир эки мешок көмүрдү көтөрүп жүргөндөй жүрө берет да, оорлошупчу. Ошол адамдын үстүнөн кадимкидей давит этип, бир оор нерсе, бул эми көзгө көрүнбөйт да. Оор нерсе давит этип, ошол адамдын мындай айтканда шалдырат турат да. Жүк деген ошол. Анан бир 3-4 күн дем салгандан кийин же болбосо өзү бир аракет кылып тазаланып алгандан кийин ал жүк кетип кала турган нерсе да. Ал эмнеден улам болушу мүмкүн? Бул адамдардын, мен жана баштын бир жерден айтып кеттим го, адамдардын энергиясын тартып алат. Жаман көз дагы, сөз дагы, мисалы туура эмес атмосфера дагы адамга жүк болуп түшө берет да. Анан мисалы коомдук транспорттордо деле жүргөндө кээ бир адамдардын кара энергиясы ошол адамга жүк болуп түшүп калат. Демек, белгисиз себептерден улам эле шалдырап адам ошо черный энергия да өзүнчө. Дагы бир суроо келиптир. Үй тазалаткандар көп. Азыр үйдө эмне себептен тазалатышат? Үйдү, машинаны, ишкана, соода орундарды тазалатышат. Натыйжасын береби дейт. Бул эми адамдардын өзүнүн каалоосу, анткени кээ бир үйлөрдө такай кырсык болот да. Үй бүлөдөчү. Өлүм көп болот. Мисалы катар менен өлүп кеткендер болот. Эми ажалы жетипчи. Анан ошол үйдө такай уруш талаш болот. Береке болбойт, кут болбойт, ырыскы болбойт да. Тапкан акчалары жукпайт. Вот ошондой адамдар анан көбү келип кайрылышат да, үйүмдү тазалап бериңиз, тигиндей мындай кылыңыз депчи. Кээ бирөө үй сата албагандар тазалатат, үйүмдү сатыш керек эле, тазалап бересизби, тигиндей мындай деп. Эгер жакын тегеректе болсо, ошо Бишкектин айланасында болсо, мен барып тазалап берип турам да. Жана машинаныкы деле ошол машинасы сата албагандар келет. Ишкананыкы деле ошол ишкананын мисалы швейный цех деп коет да. Иш алдыга жылбай, баягы жумушчулары токтобой ушундай бир аркага кетип турган болсо тазалатышат. Соода орундары, соода кылган жерлерин тазалатышат. Эми убакытка карап да, мен такай эле барганга убакыт болбой калат, но барып ошол тазалатат. Анан бир жарым жылдан кийин же 3 айдан кийин алардын жашоосунда үй болсо үйүндө, ишканасы болсо ишканасында, соода орунду болсо соода орундарында ушундай бир жакшы жылыштар боло берет да. Ал ошо эмнеден улам болушу мүмкүн жана? Дуба кылышат да. Көпчүлүгү дубадан болот да. Бир нерсени таштап ишет. Үйүнүн короосун сыртына таштап салышат, жипсип, ийнеп бирдемелерди. Же болбосо бул дубадан үйдүн булганганы бул биринчиси, экинчиси болсо жанагы үйгө келип кеткен кишилерден болот да. Бирөө жакшы көз менен келет, бирөө жаман көз менен келет. Мындай айтканда көз тигип калат да. Азыр баардык маселенин баары эле акчага келип такалат эмеспи? Акчаны чакырыштын кандай сырлары бар? Азыр баары акчага байланып калбадыбы дейт. Акчаны чакырыштын сырлары бул биринчи кезекте акчаны колдонгонду билиш керек да. Колдонгонду билиш керек. Азыр биз көпчүлүгүбүз акчаны колдонгонду билбейбиз да. 10 сом тапсак 20 сом оротобуз. Бул эң эле биринчи жөнөкөй нерсе. Экинчиси, акчага жандуудай мамиле керек. Акчаны бырыштырып, ар жак бери жагын кылып, айрып-сайрып жандарына салып жүрүшпөйбү? Чөнтөгүн 10 жолу бүктөп алып. Бул уже сыйга татыксыз деген нерсе да. Акчаны сыйласаң, акча да сага келет да. Ошондой. Андан сырткары бизге мага акча жукпайт атат тигил бул деп келгендерге анын өзүнүн эмелери бар, жолдору бар. Мисалы айткандан сырткары да окуп бере турган нерселер бар да. Ошолорду окуп берем. Биополия дейт ба, адамдын ошо сактап турган, адамды коргоп турган аурасы ба жабыркап калышы мүмкүнбү?
Адамдын аурасы кайсыл убакта жабырып кетет. Адам өтө катуу ачууланган учурда, анан бирөөлөр дубалаган учурда бул параллельный мирде энергиялар иштейт да. Ошол автоматически баягы ок сыяктуу келип сайылып денеге кирип кеткен учурлар болот да, дуба кирип кеткен. Көбүнчө ошо биополия, аура Коргойт адамды. Адамдын өзүн коргоп турат да. Ошолор тешилип калган учурда анан адам көп ооруйт, көп кыйналат, кырсыктайт да. Аны кантип калыбына келтиресиз ба? Сизге Калыбына кайрылган келтиргенде айтып атпаймынбы, адам эң биринчи бул өтө көп жылдар талап кылган нерсе экен. Денесин, жан дүйнөсүн таза алып жүрүш керек экен да. Оңой нерсе эмес экен да булчу. Ошо денесин күнөөлөргө батырбай алып жүрүш керек экен. Жан дүйнөсүн болсо бир жаман нерселерден алыс алып жүрүш керек экен. Ошондо өзүнүн жакшы нерселери менен жан дүйнөнү руханий азыктан деп коебуз го. Жакшы нерселер менен азыктандырып, жакшы нерселерди ойлоп, жакшы жүрүп, жакшы аракет кылсаң, жан дүйнөң таза болот. Мисалы. Денени күнөөдөн алыс кармаш керек дегенде, күнөө деген нерсе көп да турабы? Зына деген бар анын ичинде. Ар кайсы бир туура эмес нерселерди ичүү деген бар. Мисалы, энергетиктерди, арак-барак, ичимдик. Ушунун баардыгы баягы биздин мындай айткандагы өмүрүбүздү талкалай турган нерсе да. Андай адам уже уязвимый болуп, орусча айтканда уязвимый болуп калат да. Аурасы да батталкаланат, биополиясы да батталкаланат. Анан бат жеңилет да, жанагындай кара дуба, шайтан пайда, жимбин дегендерге ооруга жеңилет. Түшүнүктүү. Кимдир бирөө мисалы кара дуба угуткан болсо, ал адамдын оюн башка жака буруп койсо болобу дейт. Мисалы үчүн сиз өзүңүз мурда айтып кетпеңизби? Дубаны кээ бирлер кара дубаны иш катары көрүп, улам жаңылатып турат экен депчи. Болот. Улам кайтарма окуп турса, мисалы бир адам, бир кара мүртөз адам деп коелучу, бир адам сүрөтүн көтөрүп алып, же бир буюмун көтөрүп алып, бирөөнө кара дуба жасатты деп коелу. Анан биз ошо кайтарма кылган учурда кандай болот? Ошол адам дагы страдайт этет, окуткан адам дагы. Тиякта отуруп алып окуган адам да страдайт этет. Анан улам кайтарма түшүрө берсе, мисалы, ошонун өзүнүн кылганын өзүнө кайтара берсе, аягында тигилер кыла албай калат. Кылгысы келбей эле. Кылгысы да келбей калат. Анткени ал бир кылган жамандык экисе кайтат дагычы. Түлөө боюнча эмне дейт элеңиз дейт. Бул боюнча кайчы пикирлер көп го азыр. Бул азыр түлөө өткөрөлү, түлөө кылыш керек, тигил бул десе эскиче карап калышпады, болбогон нерсе депчи. Чындыгында кыргыздар ошол түлөө кылып эле Кудайга жалынып көп маселелерин чечип алышкан да. Мисалы жаган жаабаса жаган түлөө өткөрүшкөн. Дагы суу каптап аткан болсо, же бир башка бир чоң кырсыктар болсо, элдер жалпы чогулуп алып түлөө өткөрүп турушкан да. Жаз, күз бир өзүнүн себептери. Түшүмгө карата түлөө өткөрүлгөн, кыштан жеңил чыгал деген түлөөлөр болгон. Адамдардын өзүнө тиешелүү болсо, мисалы кырсыктап калган маалдарда түлөө өткөрүшчү да. Экинчи кырсык болбосун, тигиндей болбосун, мындай болбосун деп. Андан сырткары дагы бир жан түлөө деп коет. Аябай жана рак боюнча козгободумбу? Ошол адамдын өмүрүн, жашын узартып туруш үчүн кайсы бир убакытка чейинчи. Ошол башка бир жанды курмандыкка чалыш керек болот да. Жандыкты курмандыкка чалуу. Бул жан түлөө деп айтылат. Түлөөнүн түрлөрү көп да. Негизи өткөрүп тургандын зыяны жок да. Тилөө ошол жакшы нерселерди Кудайдан суроо деген эле. Тилөө. Жаз, күз козголгон оорулар боюнча кыйналгандарга кандай кеңеш бересиз дейт. Көбүнчө психикалык оорулар козголот эмеспи? Эми жазында, күзүндө ошол психикалык оорулар, андан сырткары могул муун оорулар, өпкө оорулары көбүрөөк козголот да. Анан булар кадимки ичип жүргөн дарыларын, мисалы, медицинада деле бир жакшы дарылар бар да. Анын баарын туура эмес деген болбойт да. Убагы менен ичип, убагы менен уколдорун алып туруш керек. Жок, ал азыркы медицина жардам бербейт, мен тигиндей дарыланып жүргөм дей турган болсо, элдик медицина менен дарылансын. Жок, элдик медицина менен болбойт, тигил бул дей турган болсо, ал ар бир адам, ошол ооруп жүргөн адам өзүнүн организминин доктору болуп калат да.
Булдарын ичсем жагат, булдарын ичпесем жакпайт. Тиги жагат, бул жагат деп. Ошого жараша дарыланып жүрүш керек, только унутпаш керек да. Адам өзүнө келгенде кайдыгер болот да. Эмне себептен кайдыгер болот? Мисалы, эртең деле дарыланып алам дейт да. Ошо эртең деле дарыланып алам деген сөз бул бара-бара жана сен айтып аткан өнөкөт ооруларды алып келет да. Өнөкөт ооруларды. Өнөкөт оорулар улам чогулуп отуруп, анан аягы чоң бир адам өмүрүнө коркунуч келтире турган чоң ооруга айланып кетет да. Ошон үчүн убагы менен машинеңди оңдоткондой эле адам өзүнүн денесин карап, оңдоп, дарылап туруш керек. Эмне себептен ошо жаз, күз козголот ушул көбүнчө? Булар жазында, мисалы, жазында организм алсыз болуп калат. Витаминдер азаят. Өзүнүн өзү ошо погодадагы эме аба ырайы дагы ошондой таасир берет да адамгачы. Психик оорулар, сен айтып аткан жин оорулары, психик оорулар бул убактарда өтө мындай бир алсыз абалга келет дагы. Жанагы ичте жаткан жаман нерселердин баары сыртка чыгат. Бул жазында бир. Күзүндө болсо осенний-весенний период болот атпайбы мындайчы. Күзүндө болсо уже аба алмашканга дагы автоматтык түрдө ошол оорулар күчөп кетет да. Дагы бир суроо келиптир. Азыр мүрөк суусу деген элдин арасында жайылып баратат. Элдик дарыгер катары пайдалы зыянын айта кетиңиз дейт. Бул жанагы атайын ушул мүрөк суусу боюнча мен бир ай мурун бул эмне болгону мени чыгарып алып элди дарылап атат деген ойдо мындай проба кылып көрдүм да. Эмне болгон суу? Атайын ошолордун интервьюларын карап, да бир аял жүрөт ал жерде, медик экен, тигинде мындай деп. Анан бул сууну азыр ар кайсы жерге коюп сатып атышпайбы? Составын көрдүм. Российский, бизде Кыргызстандын өзүндө жок экен, Россиядан сертификатын алып, элдер ичкенге болот деген одобрение алып келишиптир да булар. Анан бул щелочная вода. Щелочная вода. Анан башында рак боюнча суроо бербедим, кандай кылса болот анда мында. Щелочная среда, щелочная вода бул ракты өлтүрө турган нерсе да. Рак клеткаларын. Рак клеткаларын. Анан мунун дозировкасын бир кемчилиги бар экен. Мунун дозировкасын жакшы айтышпаптыр да. 50 граммдан ичкиле, 100 граммдан ичкиле, 150 граммдан ичкиле деп коюшуптур. Мисалычы, бул организмге жараша ичиле турган нерсе экен. Мисалы, организм башка жерлер ооруп турган болсо, ошол адамдын организми начар болсо, бул сууну 10 граммдап, 20 граммдап, 30 граммдап ичиш керек экен. Ал барат экен да ошол жерге тиет экен. Демек, туура ичсе өзүнүн пайдасын берет. Туура ичсе бунун пайдасы көп. Мен даже ойлоп калдым да, бул суу менен ракты дарыласа болот экен депчи. Анткени ошо бир айдын ичинде мен өзүмдөн пробадан өткөзүп атам данычы. Бир айдын ичинде уже кадимгидей бир организмде жылыштар байкалып атат. Демек, туура дозировкасы менен ошондо атайын медициналык кызматкерлерге барып кайрылыш керекпи же дозировкасын туура кылып бериш үчүн жагандай? Эми медициналык кызматкерлерге барып кайрылсаң, алар муну изилдеген жокпу биздикилер. Бирок тиги YouTube'да бир эже жүрөт, анткиле минткиле деп, эми элдин башын көп айландырбаш керек да, просто дозировканы ошондой ичиш керек. 10 грамм, 20 грамм, 30 грамм, 50 граммдан ары уже көп. Организм көтөрүшү кыйын болуп калат экен да. Анан аз-аздан, ач карын аз-аздан эртең менен түштө кечинде кылып иче берсе, мисалы 10 граммдан, 20 граммдан, 30 граммдан. Бул акырындык менен эффектисин берет экен да. Бул ошондо кандай ооруларга ичсе болот? Бул баардык ооруларга кетет экен. Мен бул суу боюнча мен тиги чыгарган Кашкар суудагы баланы да тааныбайм. Тиги YouTube'да сүйлөп отурган аялды да тааныбайм. Мен өзүмдүн мындай изилдөөмдү кылып көрдүм да. Бул баардык ооруларга кетчү дары экен да. Касиет жолун кандай карманып кетсе болот дейт. Кандай кеңеш бересиз дейт. Бул ушу алыста жүргөндөр тиги TikTok'ко жазып атышпайбы? Мен анча-мынча касиетим бар эле, көздү ачасызбы, тигилби депчи. Мунун эми атайын бир школадан өтүш керек да. Биздин школа бар да. Атайын школадан өтүш керек.
Жөн эле өзүнчө карманып кетиш мүмкүн эмес бул нерсени. Өзүн билемдик кылыш мүмкүн эмес. Анткени өзүн билемдик кылып, киши көргөндөр өзүн билемдик кылып жанагындай мен тиги параллельный мирдин катар аламдын сырын билип алам дегендер көбү жин оорусуна кабылып атканын көрүп атабыз. Оюнчук нерсе эмес да булчу. Демек кылдат мамиле кылыш керек буга. Дагы бир суроо келиптир. Багы байланып калыптыр деп коюшат. Эмне себептен бак байланат дейт. Кыздардыкы деле, эркек балдардыкы. Муну эми кыздардыкы көбүнчө болот атпайбы? Кыздардыкы эмне болот? Турмуштан ажырашат, Азыр бизде эмне көп ажырашуу көп. Бир үйдүн босогосун аттады, жарым жыл жашады, же 3 ай жашады, жашоосу болгондо ажырашып кетти. Автоматтык түрдө ошол үй бүлөнүн ал каргышына калат. Көрдүңбү? Жаман сөзүнө калат, каргышына калат. Же болбосо өчкөндөр болсо дубарат салат. Анткени ошол үйдүн босогосун аттап кирип, ошол үйдүн бир жакшынакай тоюн өткөзүп туруп, 3 айдан кийин туугандарына башкаларына уят кылып кетип калып атат, туурабы? И баланыкы деле ошондой. Эркек балдардыкы ажырашып кетип атышпайбы? Кыздын каргышы тийбейт экен. Тиет да кыздын каргышы да, туурабы? Кыздын да үй бүлөсү бар да. Ошон үчүн мындай мамилеге келгенде азыркы жаштар өтө аяр мамиле кылыш керек да үй бүлөгө. Үй бүлө институтуна жакшы бир жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек. Анан кийин күйөөгө тие албай, бир күйөөдөн чыккандан кийин жолу болбой күйөөгө тие албай калып атышат. Же болбосо улам аял кетирип атышат. Көрдүңбү? Ушунун баары эле ошо элдин эмесинен да. Каргышынан. Аалам жаңы жаштыкка өтүп жатат деп көп айтып жатышат. Кандай өзгөрүүлөр болот дейт? Бул эми ааламда мисалы ар бир 100 жыл сайын, ар бир 1000 жыл сайын ааламда бир жыштыктан экинчи жыштыкка өтүү боло берет да. Жыштык. Азыркы биздин сөз менен жыштык деп калып атат. Болбосо доор алмашып атат да. Азыр бизде ошо доор алмашуу процесси жүрүп атат да. Бул көбүнчө кандай болот? Адамдардын ой жүгүртүүсү таптакыр башкандыкка бурулат да. Таптакыр башкандыкка бурулат. Өзлөрүнүн алып жүрүүсү дагы, жашоо шарты дагы жаңы нукка бурулуп жүрүп отура берет да. Ошол жыштык деген ошол. Анда кандай буга өзгөрүүлөр дагы мындай? Өзгөрүүлөр болгондо, мисалы, экономикалык жактан алганда бул нерсе каатчылык менен коштолот да. Кризис. Жетишпестик менен, каатчылык менен коштолот. Анткени адамдын баягы потребности көбөйөт да. Потребность көбөйөт. Каатчылык менен коштолот. Руханий жактан алганда азыр көрүп атпайсыңарбы? Азыр мурдагыдай китеп окуган, изилденгендер, баягында бир көркөм адабиятка кызыккандар, бир жакшы нерселерге кызыккандар жок да, почти жок. Туурабы? Материалдык байлыктын артынан эле. Материалдык кызыкчылык, анан убактылуу жыргалчылыкка болуп кетишти адамдарчы. Мына бул. Анан ошонун арасынан эми экинчи тепкич мындай болот, ошонун арасынан жанагы алдыга сурулуп чыккандар эми лидерлер пайда болот да. Лидерлер болгондо ошо руханий байлыкты көздөгөндөр, бир Кудайга жакын жолду көздөгөндөр пайда болот да. Анан ошолор баягы адашкан бир убактылуу жыргалчылыкка малынган коомду анан акырын алдыга сүйрөп баштайт. Бир суроо келиптир. Өмүрдү узартуу үчүн адам эмне кылуусу керек дейт? Бул биздин жашоодо мындай далай нерселер болуп атпайбы? Далай нерсе баштан өтүп атат, далай нерсени көрүп атабыз. Адам эң биринчи ички органдарды сакташ керек экен. Өмүрүң узак жашайм десең, мындай татыктуу оорубай жашайм десең, ички органдарды сакташ керек экен. Мисалы, далай эле каза болуп калган адамдарды көрүп атпайбызбы? Ал буту калып сынып же каза болуп калган жок да, ички органдардан кетип атат да. Ошол эле боордон кетип атат, ошол эле жүрөктөн кетип атат, ошол эле бөйрөктөн кетип атышат, ошол эле ичегилерден кетип атышат мисалы. Ички органдардан. Ошонун баары эле баягы туура эмес тамактануудан келип чыкса керек. Ошону айтып атпаймынбы? Туура тамактанып, өзүңө иномарка машинеңе кандай мамиле кылсаң, өзүңө да ошондой мамиле кылыш керек да. Туура тамактаныш керек, туура жүрүш керек, көп сууга урунбаш керек, көп ысыкка да урунбаш керек, керексиз жанагындай организмге зыян алып келе турган нерселерди ичпеш керек. Какча билип атышпайбы? Ошонун баарын кылбаш керек. Анан башты сакташ керек биринчи очередь. Башты таза сакташ керек да.
Дагы бир суроо келиптир. Кырсыктарды кантип сактанса болот дейт. Кырсыктардан ар бир адам азыр жалгыз. Атадан алтоо болсоң да ар жалгыз башта бар деп айткан да, халык атабыз. Азыр ар бир адам жалгыз. Бир үйдө 10 жашасаң да ар бири жалгыздан. Анан бир эле жолу ошол ар бир адам Кудайга сыйынганды үйрөнүш керек да. Кудайга кайрылганды үйрөнүш керек. Кудайдан сураганды үйрөнүш керек. Өткөндө Facebook'та бирөө жазып атпайбы? Больницага бардым, тияка бияка бардым, башым басылбай койду, анан дарбазадан чыгып барат. О, Кудай башымды басып койчу деп колум менен кармап койсом, башым басып калды деп атат. Кудай угат да. Дагы бир суроо келиптир. Кудайга түз кайрылга дегендер көп. Сиздин оюңуз дейт. Бул туура эле бара могул диндер өзүнүн функциясын толук аткара албай калды. Мисалы дүйнөдө бир 2000ден ашык дин болсо, ошонун баарын адамдар ойлоп чыгарган да. Адамдар ойлоп чыгарган. Аларда ар бир диндин өзүнүн саясаты бар. Туурабы? Анан ошол мисалы церковке барып, Иса пайгамбарга чокунуп, башка кылып Кудайга сыйынышат. Бул ортомчусуз Кудайга сыйынуу деген нерсе бул башка. Мисалы түз туруп сыйыныш керек да. Ошол Кудайга сыйынып аткан учурда жана мен айткан жан дүйнөнүн тазалыгы, дененин тазалыгына жетиш керек адам. Ошондо сен кылган дуаң дагы, тилегиң дагы, башкасы дагы түз кабыл болот Кудайдын алдындачы. А башка учурда 90 күнөө кылып жүрүп алып, Кудайга жакпаган иштердин баарын кылып жүрүп алып, анан о Кудай десең сени Кудай укпайт. Таза жүрүш керек адам. Кудайга жагыш үчүн. Дагы бир суроо, азыр социалдык тармактарда, коомчулукта динди кармангандар жана Кыргыздын салтын колдогондорду теңирчилер деп коом экиге бөлүнөт. Бул эми теңирчилик деген сөздүн өзү жок да. Муну кийин эле чыгарышпады, туурабы? Теңирчи деген сөз бул Кудайчы деген сөз да, туурабы? Кудайга ишенген, Кудайга сыйынган адам деген. Капыр деген сөз атеист деген сөз да, туурабы? Ушул сөздөрдүн айырмасын билишпейт да. Анан ислам дининде эле биз кыргыздар ата бабаларыбыз орток дин катары элге дагы жаккандай, өзүнө да жаккандай кылып карманып келишкен. Намазын окушкан. Ошол эле убакта кыргыздын салт санаалары унутулуп калган эмес. Туурабы? Ошол жолдо эле биз кете беришибиз керек. Демек салттуу динде эле. Салттуу дин менен эле татынакай өзүнүн салт санааңды кармап кете беришиң керек. Эч кандай радикал, эч кандай теңирчиде бөлүнбөй элечи. Ошол эле туура болот. Ошун кандай тиешелүү органдар же бийликтегилер кандай бир чараларды көрүш керек ушу? Азыр ажырым аябай. Бул чара көрүш үчүн булар кичине кадам баштамыш этишти. Информация маалыматтарга чыгып атпайбы? Тиге тыюу салынып атат, буга тыюу салынган атат депчи. Мыйзам чыгарганда кабыл алынган атат деп. Негизи бизге биздин улутка каршы келген нерселер, эгер динде биздин улутка каршы келе турган болсо, биздин улуттун кызыкчылыгына каршы келе турган нерселердин баарына мамлекет мыйзамдуу түрдө тыюу салыш керек да. Болду, жок кереги жок деп. Муну Өзбекстан кылып атат, мисалы, бүгүнкү күндө, туурабы? Демек кошуна өлкөлөрдөй чечкиндүү чараларды көрүш керек. Ошолордон кичине сабак алыш керек да. Улуттун кызыкчылыгы, мен ойлойм, улуттун кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгы биринчи орунда туруш керек деп. Андан кийин гана башкалардын саясаты да. Хорошо, анан эмеге жанагы кайсы күндөрдү кабыл аласыз, ошону айтыңыз. Мен ошол 4-5 күндөрү эс алам. Башка күндөрү 2-ден 6-га чейин кабыл алам да. 2-ден 6-га чейин келе берсеңер болот, ким келсе дагы. Анан муну өзүнчө бир суроо менен кошуп койсоң, өзүнчө айтып кетейинчи. Өткөндө бир эже инфаркт менен больницага түшүптүр. Жүрөгүнүн 2 жерине жанагындай эмне деп коет? Жүрөгүнүн 2 жерине стенд койдуруптур. Андан кийин больницадан чыккандан кийин шишип көп, жаман акыбалда жүрдү. Анан ошол убактарда бул эже мага кайрылган эле да. Ушинтип кыйналып атам, тигил бул деп анан 7 күн дем салып, жакшынакай кылып өзүнө келтирип, баягы кара дубасын, балекетин баарын кетирип, мага жүрөктөн мурун ошол эженин женский жагын көбүрөөк көрсөтүп койду. Бул начало раковой болезни деп коет. Алардын бири
акыркы бир 10% калганча окуп кетиргенден кийин ал эже бир башка бир көз ачыктарга бара койгон экен да. Анан алар жүрөгүн көтөрүшүптүр. Бул мен кээ бир адам киши көргөндөрдүн кээ бирөөнө таң калам да, ушундай да келесе болот. Медицинаны карап коюш керек да. Стенд коюлган жерге, момундай жерге эле кан тамыр калып барып эле стендти коюп атат. Анан ал жүрөктүн жарынын жанында болуп атат. Жүрөктүн жанында коюлуп атат стендтер 1-2-3. Анан ошол жүрөк, мына булкулдап турган жүрөктү көтөргөн туура болобу? Стенд коюлган жерге. Медициналык жактан. Медициналык жагын караш керек да любой жердинчи. Жок, көтөрүп жүрөгүн көтөрүштүр, андан кайра барып бикардка түштү. Андан кийин ордуна койбой, биз кыйратабыз, мазардан жоюп салабыз деп бир мазарга алып барып тураны. Мисалы да, мазарга дагы соо таза адам барыш керек да. Ал жерде басасын, кыймыл деген көп болот. Жүрөгү ооруган адам отуруш керек да. Отуруш керек, бир жай кыймылдап отуруш керек, бир жок дегенде 3 ай, 6 ай бир домашний режимде болуш керек да. Эми ал кайра больницага түшүп калыптыр. Ошон үчүн мен могул ооруп келе кайрылгандарга, могу элдик дарыгерлерге же молдолорго, тияк бияка баргандарга мындай өтүнүп кетет элем. Силер баарына эле ишене бербей, мындай өзүңөрдүн ден соолук силердики, өмүр дагы силердики. Абайлап барып, абайлап көрүнгүлө. Хоть больницага барасыңарбы, хоть көз ачкына барасыңар, же молдосуна барасыңар, билгендерге баргыла деп. Кичине ар бир адамда ошол элдин жоопкерчилигин алып киш көрүп аткандан кийин ар бир адамда кичине мындай бир түшүнүк болуш керек да. Анан жүрөгү инфаркт болгон адамдын жүрөгүн көтөрөт деп ким айтты, мисалычы, жөнөкөй эле нерсе. Демек, жарандар дагы медицина кызматкерлерин да угуп коюш керек, э? Угуш керек да. Мен мисалы бардык нерсени мына канча жылдан бери киши көрүп жүрөм, сөзсүз түрдө медицинада кандай өзгөрүүлөр болуп атат карайм. Мировой медицинада кандай өзгөрүүлөр болуп атат карайм. Сөзсүз түрдө народный медицинада кандай өзгөрүүлөр болуп атат карайм. Мен ошол касиеттен сырткары, дем салгандан сырткары карап турган информациялык маалыматтарда сөзсүз түрдө окуп турам бир нерселердичи. Кандай жаңы дарылар чыгып атат, ал эмнеге жардам берет экен? Кандай народный медицинада кандай жаңы нерселер пайда болду, аны карап турам. Организмде кандай өзгөрүүлөр болот, эмнени кандай кылсаң эмне өзгөрүүлөр болот. Мен бул дем салгандан сырткары, чөп дарылардан бергенден сырткары карап турган нерселер да. Анткени ошол организм, ар бир организм өзүнчө бул аалам. 18 000 аалам деп атпайбызбы? Ар бир организм өзүнчө аалам да. Ошого жараша мамиле кылыш керек да. Ана жолу момундай кылсам кыйрап салам дебейчи.